Сот тутумундагы кызматкерлер коомдо болуп жаткан бардык көрүнүштөргө кайдыгер болбошу керек жана эл менен тыгыз байланышта болуп, сот тутумунун аброюн жогорулатуу үчүн мыйзам чегинде гана иштеп, чечимдерди сапаттуу, адилеттүү жана өз учурунда кабыл алуу менен жоопкерчиликти сезиши керек. Мындай пикирин Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Ысык көл жергесине болгон иш сапары учурунда билдирди. Төрайым облустун Ак Суу, Жети Өгүз, Түп райондорунун жана Каракол шаары менен Ысык көл облустук сотторунун иши менен таанышты. Анда жергиликтүү соттун кызматкерлери менен сот тутумундагы реформалар, эмгек акы, материалдык техникалык камсыздоо маселелери боюнча талкуулап, жашыл сот өнөктүгүнүн алкагында жүрүп жаткан иштерди көрдү. Нургүл Бакирова сот реформасын жүргүзүүдө жерлердеги соттор, аппарат кызматкерлери, сот приставдары жана сот аткаруучулардын ролу чоң экенин белгиледи. Төрайым 5 майда күчүнө кирген Конституциянын жаңы редакциясына ылайык сот тутумунун ишин жөнгө салган бардык мыйзамдар өзгөрүүгө дуушар болоорун белгиледи. Башка жергиликтүү соттор менен бирге эле Ысык көл облусунун сотторунан тийиштүү мыйзамдарга сунуш пикирлер Жогорку сотко келип түшкөндүгүн, учурда жумушчу топ аларды талкуулап, Жогорку кеңештин кароосуна киргизип жаткандыгын айтты. Төрайым мыйзамдарга киргизилип жаткан бардык өзгөртүүлөр сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жакшыртууга жана соттордун көз карандысыздыгын бекемдөө үчүн шарттарды түзүүгө багытталгандыгын белгиледи. Биз ушул соттун ачык айкындуулугун, мындай көз карандысыздыгын, адилеттүү, мыйзамдуу, негиздүү чечимдерди кабыл алууга болгон шарттарды түзүп атабыз. Буюрса ошол биз эл менен элдин ишенимин дагы да жогорулатууда, сот системасына болгон ушул аброюбузду көтөрүүдө бир топ иштерди жүргүзүп атабыз. Анын ичинде ушул массалык маалымат каражаттары менен тыгыз байланышта иштөө, коомчулук менен байланышта түзүү боюнча жаатында дагы маселелерди бир топ өзгөртүүлөрдү киргиздик. Эгерде сот өзү адилеттүү болуп, коркпой туура чечимди кабыл алып, өзү таза болсо, ал эч кимден коркпойт, ал негиздүү, мыйзамдуу, адилеттүү чечим чыгарат деп ойлоймун.